İlgerki zamanda Bağdat şarında bağar körörü жоқ bir тоғылық жетім жашаптыр. Ал көчө қыдырып, тілемчілік қылып, өлбөгөн күнді көріп, өлбөстүн отун жағып, буйруган суусун ичип, эптеп жашаган экен. Күндөрдүн биринде жетим бала адатынча тілемчілік қылып жүрсө, bir адам жолугуп: "Балам, кайдан жүрөсүң? Атың ким?" деп сурайт. Анда бала: "Атым Айлакер. Кайдан келгенимди, эли журтумду билбеймин. Ата-энем кичинемде көз жумушуптур" деп жооп берет. Балам, эмне айла малың бар? Атыңды койгон ким экен?" "Менде эч деле айла мал деле жок. Атымды ата-энем койсо керек." "Эмеси балам, баары бир ата-энең башка багар көгөрүң жок экен. Мага бала болгонуң" дейт берки киши. "Жакшы болот, ата. Сокурдун тилегени эки көз дегендей, менин тилегеним да ошол эмеспи?" деп бала баягы адамга бала болуп калат. Ал бир күнү эшикте ойноп отурса, атасы чакырып: Айлакер, сен мына бу бактын башында эмне бар экендигин билесиңби?" деп сурайт. "Билем, ата. Анда ак сары деген куштун уясы бар" деп жооп берет. "Эмесе куш азыр уясында жатат. Сен кушка билгизбей жумурткасын уурдап келгин" дейт атасы. Айлакер бакка чыгып барып, кушка билдирбей бир жумурткасын уурдап келет. Чал баланы карап туруп: "Эми акырын барып билдирбей уясына салып кел" дейт. Айлакер бакка чыгып барып, кушка билдирбей жумуртканы уяга салып келди эле. Атасы: "Колуң эптүү, өзүң тирик карак экенсиң. Ишке жарай турган кебетең бар экен" дейт. Ал күнү кеч кирип калганда, атасы баласын чакырып: "Мына бу жердеги Абышка кемпирдин үйүн билесиңби?" деп сурады. "Билбегендечи билем" дейт Айлакер. "Ошол кемпир чалдын бир карын сары майы бар. Аны же өздөрү жебейт, же кишиге бербейт. Түнкүсүн уурудан коркуп ортосуна алып жатышат. Баргында ошону уурдап келгин" дейт атасы. Айлакер макул болуп, Абышканын үйүнө жетип барат. Чынында эле Абышка кемпир төшөгүн кенен салып, майды ортолоруна алып уктап жаткан экен. Айлакер жыла басып төшөктүн жанына барат да, Абышканын үнүнө окшотуп кырылдап: "Кемпир, ары жат" деп кемпирин акырын түртүп коет. Кемпир арылап кетет. Андан кийин: "Абышка, ары жат" деп кемпирдин үнүнө окшотуп Абышканы бир түртөт. Абышка да арылап кетет. Ушуну эле күтүп турган Айлакер карап турчубу, майды көтөрүп алып үйдөн чыгып кетет. Аңгыча Абышка ойгонуп кетип, эки жагын сыйпаласа, карын май жок. Абышка өзү да жаш кезинде амалдуу экен. Бул иштин Айлакер колдуу болгонун түшүнүп, төшөгүнөн дароо туруп, жүгүрүп Айлакердин атасынын үйүнө жетет да, барса, бала али үйүнө жете элек экен. Абышка үйгө кирип, бир чаканы уурдап чыгып, эшиктин алдына тосуп тура калат. Аңгыча Айлакер майды көтөрүп алып келип калды эле. Абышка: "Келе балам, майды мага берип, бул чакага суу алып жетип келчи" деп шаштыра колундагы чаканы бере койду. Бала болсо, өзүмдүн атам экен деген ойдо майды берип, чаканы алып сууга жөнөйт. Сууну алып келип, анда атасы: Балам, сени суу алып кел дедим беле? Май алып кел дебедим беле" дейт. Айлакер алдатканын билет да, кайра жүгүрүп Абышканын үйүнө жетет. Барса, Абышка үйүнө жете элек экен. Ал тез үйгө кирип,
кемпирдин жоолугун алып салынып Абышканы тосуп турат да: «Түлөң курган чал, кайда кеттиң? Эчкилериңди карышкыр кууп кетти», дейт кемпирдин үнү менен. «Кайда кетти? Ме майды карма» деген боюнча бере салып өзү эчкилерин издеп кетет. Айлакер болсо майды алып үйүнө келет. Абышка эчкилерин таппай кайта келсе, эчкилери короодо жатат. Аны көрүп кемпирине ачууланып: «Эчкилерди карышкыр кууп кетти дебедиң беле?» деп кыйкырат. «Сен эчкиге кеттиң беле, майга кетпедиң беле?» деп сурайт. Абышка айлакерге алданганын билип, санын бир чаап кала берет.